Борбордук телеканалдын түз эфиринде күндүн темасы назарыңыздарда. Биз сиздер менен бүгүн кече жакында эле санариптик өнүктүрүү министри Талант Иманов өзүнүн социалдык тармактагы тагыраагы Facebook баракчасына паспорт мафиясы тууралуу кайрылуу жазап, андагы болуп жаткан кылмыштуу аракеттер боюнча жана дагы мыйзамсыз аракеттер боюнча ачык таамай колунда баардык далилдер, фактылар бар деп жар салган эле. Биз анын негизинде ал эмне болгон мафия жана дагы деги эле бул паспорт мафиясы, паспорт алуудагы жоболору жөнүндө эфир уюштурууну ниет кылып, биз аны дагы бүгүнкү эфирибизге чакырууга аракет кылганбыз. Мындан бир нече күн мурун эле. Бирок ал биздин эфирге келе алган жок, тагыраагы келген жок. Биз паспорт мафиясы тууралуу бүгүн талкуу кылабыз. Студияда бул боюнча атайын эксперттерибиз дагы бар. Саламатсызбы? Саламатчылык. Студиябызга келгениңизге чоң рахмат. Министр мырза болсо келген жок. Келгенден баш тартты өңдөнөт. Ал андан сырткары дагы ошо басма сөз кызматчылары тарабынан балким ага кат-кабар жетпей калдыбы деп биз Facebook аркылуу дагы ага чыгып жазганга аракет кылып көрдүк, бирок ал эч кандай жооп дагы берген жок. Себеп дегенде биз ага бул жөнүндө кайрылуусунун себеби элдин суроо талабы болду бул. Эл муну билиш керек эле, эмне болгон паспорттук мафия, эмне болгон мындай механизм иштеп жатат деген суроолор көп. Ага, айтсаңыз, эң эле биринчи ошол министрдин кайрылуусунан баштайлы эми. Министр айтып жатат да, паспорт мафиясы бар деп. Ал сөзсүз түрдө анын кол астындагы мекемелер аркылуу болуп жаткандыгын, тагыраагы калкты жана жарандык абалдан анык аткарылган актылардын каттоо департаменти тарабынан болуп жатат депчи. Анан буга кандай деп ойлойсуз? Не деп баа бере аласыз? Бул эми балким ал министр болгондон кийин кол астында турган мекемелерди өзү эле контролдоп, өзү эле жөнгө салып, өзү эле бул иштерди жеңишинен эле бүтүрсө болот эле да. Биринчиден мындай деп айтайын дедим эле. Санариптик өнүгүү боюнча министр болгондон кийин мен ал кишиге баа бергенден кичине баш тартат элем. Бул этикага туура келбейт. Анын өзүнүн биз паспорт жөнүндө министрлер кабинетинин төрагасы бол, анын эмне кандай кылаарын ал өзү баасын берет болуш керек, тиешелүү. Эми бул жерде бул эң биринчиден бул эң көйгөйлүү проблема, анткени 31 жылдан бери ушул паспорт элге паспорт берүү боюнча ызы чуу болуп келатат. Ар дайым эгерде тарыхка келсек, мен биздин окуучуларга түшүнүктүү болуш үчүн орусча мамлекеттик официалдуу түрдө түшүндүрүп берейин. Вообще, сам по себе паспортная проблема, она всегда вызывала массовый ажиотаж и вызывала общественный резонанс. Вообще, в целом, за годы независимости в нашей стране трижды производилась смена паспорта. Вот тут нужно четко объяснить, что в начале, в 1993 году, после обретения независимости, Кыргызская республика заявила о необходимости замены суверенных паспортов. В те времена паспорт был универсальный. Он совмещал в себе свойства внутреннего паспорта, то есть паспорт гражданина Кыргызской республики, который удостоверяет личность гражданина и подтверждает его гражданство. И в то же время на ней имелась страница для выезда за границу. Большим недостатком этого паспорта было то, что он заполнялся вручную. Все фотография вклеивалась, и фотография заверялась печатью. То есть было очень много фактов подделки и использования этих паспортов представителями транснациональных преступных группировок, международных террористических организаций, людьми, занимающимися незаконной торговлей, то есть преступниками, занимающимися незаконной торговлей людьми и прочими вещами. То есть притчей во языцах дело дошло до того, что даже в популярных сериалах, «Улица разбитых фонарей» и прочих сериалах Российской Федерации, дело дошло до того, в КВН и на других сайтах стали говорить, когда необходимость возникала убежать из страны, надо купить кыргызский паспорт. Вот в этих условиях в 2003 году правительство Кыргызской Республики инициировало паспортную реформу. И наша компания, которую я имел честь возглавлять с 2004 по 2014 год,
ввела так называемые машинно-считываемые паспорта. Ну, чтобы не быть голословным, я приведу примеры, когда кыргызские паспорта находились у знаменитых боевиков, представителей исламского движения Узбекистана, Тахира Юлдашева, при вторжении в 1998 году. Вместе с тем они находились у воров в законе. Потом был скандал, связанный с незаконным получением паспорта оппозиционером, самым именитым, знаменитым оппозиционером казахских властей Мухтаром Аблязовым, по-кличке шахматист. Вор в законе грузинский получал паспорт, получал цыганский наркобарон. Кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн көбүчөсү ушу кыргыз паспортун алып шуулдангандыгы боюнча да маалыматтар болгон экен да. Урматтуу деле көрүүчүлөр, биз азыр эфирибиздин улан жүрүшүндө ушу министр элге эмне деп кайрылгандыгы жөнүндө кыскача көрүп алсак, андан кийин талкуубузду уланталы. Добрый день, уважаемые друзья и представители СМИ. Я решился сегодня дать короткое заявление. Я работаю в должности министра цифрового развития Кыргызской Республики с 15 января 2022 года. Проблемы, которые копились годами в министерстве, их очень много, но основная часть решимая. Но сегодня речь не об этом. Придя на эту должность, первым, что я столкнулся, это паспортная мафия в департаменте регистрации населения. Она очень слаженная, работа мафии, которая работает, не покладая рук, 24 часа в сутки. Мои заявления не пустые. Для этого есть у меня все факты и доказательства. Все будет предоставлено в соответствующие органы. Паспортная мафия укоренилась. Она наносит вред нашей стране на миллиарды сомов. Паспортная мафия спокойно берет взятки, спокойно работает под боком и тем самым давая коррупции процветать максимально спокойно. В этой сфере нужна реформа, и она должна быть жесткая. Масштабы коррупции при подделке паспортов огромные. Тысячами выдаются поддельные паспорта. Это угроза национальной безопасности нашей с вами страны. Я четко понимаю, что после этих заявлений в мою сторону будет шквал критики, черного пиара, грязи от тех, кто лоббирует эту схему. Все понимаю, но я готов бороться до конца. Мы хотим реформы или будем также топтаться и вариться в этой каше? Думаю, чтобы произошли реформы, нам надо брать на себя ответственность. Прошу считать эти заявления официальными для СМИ, общественности и правоохранительным органам. Талабек ага, жогоруда министр айтып өттү, эми албетте менин бул кайрылууман кийин мага каралоо иштери дагы жүрүшү мүмкүн, ар кандай чабуулдар да болушу мүмкүн, бирок мен баардыгына даярмын жана дагы реформа үчүн мен аягына чейин чыгам деп жакшы өзүнүн тилегин билдирип өттү да. Анан бул эми реформа деп калды. Реформа кандай өңүттө жүргөнү туура болот? Мисалы буга чейин эле биз социалдык тармактарда карап өтсөк, ушу айрым эксперттердин деги эле баардыгы тең эле болгон анкетанын паспорт реформасына анкетадан алмашылат. Бланкасынан алмашылат, кечиресиз. Калганы ошол бойдон калып жатат. Баягы эски система иштеп атат. Муну түйүп орду менен алмаштырыш керек деген дагы тараптар бар. Для того, чтобы пользоваться словом реформа, нужно ее правильно понимать. Реформа подразумевает, когда меняется вся система. Вообще для получения любого документа государственного значения, тем более такого важного документа, как паспорт гражданина Кыргызской Республики, либо общегражданский паспорт, необходимо изменить всю систему. Вы правильно абсолютно говорите. Нужно изменить систему приема документов, проверки подлинности документов, усовершенствовать сам бланк и систему выдачи. К большому сожалению, у нас все три так называемые крупные паспортные реформы, они больше закончились имитацией бурной деятельности. То есть мы не создали такую систему, которая, во-первых, ставила бы вообще невозможность незаконной выдачи паспортов, незаконность поддельных. Рецепты, в принципе, очень просты. Исходя из того, что опубликовано в средствах массовой информации, особенно в части
даче интервью министром цифрового развития радио «Азаттык». Речь идет о задержании некоего гражданина Кыргызской республики при пересечении границы при выезде в Турцию со 100 бланками паспортов, которые ранее выдавались гражданами. Я так понимаю, что это были те паспорта, у которых, во-первых, либо истек срок действия, либо эти паспорта считаются утерянными, либо эти паспорта считаются утраченными. В любом случае такого рода паспорта подлежат утилизации, то есть уничтожению. Тут рецепт решения проблемы очень простой. Для того, чтобы побороть так называемую паспортную мафию, я думаю, такие громкие слова не красит министра использовать, тем более весь процесс приема документов, оформления заказа, персонификации паспорта, закупки находится в его ведомстве. Ну или, по крайней мере, в ведомственном учреждении, государственном предприятии «Инфоком», это все его подчиненные, это все внутренние процедуры. То есть для того, чтобы эти факты исключить, нужно очень просто поступить. Надо сделать так, чтобы любой незаконно полученный паспорт, либо поддельный, надо исключить возможность его использования. Это достигается путем проведения простых проверочных мероприятий. То есть при прохождении паспортного контроля как внутри республики, так и за ее пределами, будь то ее в Америке, в Англии, во Франции, либо в Японии, либо в любой другой стране, паспорт должен подвергаться процедуре проверки, и система должна выдавать, что этот паспорт является негодным. И тогда будет вообще упразднена возможность использования, тогда никто не будет его не подделывать, и никто не будет его незаконно выдавать. Я в свое время раньше интервью давал, вот сейчас у нас приступили к выдаче так называемых биометрических заграничных паспортов. Там его отличие в чем от традиционного? В том, что сведения о владельце паспорта, его фамилия, установочные данные вносятся в так называемую бесконтактную интегральную схему, то есть в чип. И при ее считывании работники уполномоченных органов должны, это, во-первых, увеличивает скорость, во-вторых, увеличивает доверие к этому паспорту. Но, к глубочайшему сожалению, люди, которые сейчас находятся в Министерстве цифрового развития и возглавляют государственное предприятие «Инфоком», они так и не создали необходимый атрибут систему. Все вот эти сведения, которые вносятся в чип, они должны подтверждаться механизмом так называемой электронной цифровой подписи. Тагыраагы ошо электрондук жаатында иш алып барууда санариптик министрлиги аксап жатат. Ооба, потому что буга дагы ошо бир мисал келтире кетели. Кече жакында эле Азаттык радиосунун журналисти Айбек Бибосунов аттуу өзүнүн жеке баракчасына чыгарган экен. Анда ошо санариптик өнүктүрүү министрлиги кат менен жана дагы кадимки деле диск менен ошо маалыматты жиберип кеткен экен да. Анда ошо мыскылдап жазган экен. Санариптик өнүктүрүү министри аз күндө ат менен бизге каттарды жөнөтпөсө болду деген сыяктуу өңүттү. Эми башка министрлик болсо түшүнөт элек албетте. Санариптик өнүктүрүү министрлиги деп жаткандан кийин албетте бул сөздү дагы кошо кетпесек болбой калды. Себеп дегенде сиз жана жогоруда дагы белгилеп өттүңүз, бул жакта иш алып баруу дагы бир аз мындай солгундап жатат, толук кандуу болбой жатат деген өңүттө. Мен кичине катуураак айтат элем, это называется на русском термине имитация бурной деятельности. Мы объявляли цифровизацию национальной стратегии, бывший президент Сооронбай Жээнбеков объявлял год цифровизации, даже специально 2 года подряд. Но это говорит о том, что все это является фикцией и является имитацией. Что это все подделка, фактически результатов нет. И вы сами подтверждаете это мое мнение. Урматтуу эле көрүүчүлөр, санариптик өнүктүрүү министри Талант Имановдон ушул өзүнүн паспорт мафиясы жөнүндө кайрылуусун жасаганда дагы ал дагы комментарий берген экен. Көрүп алып андан кийин талкуулайбыз. Депутат Дастан Жуманбеков министр өкмөт башчысына президентке кайрылбай элге кайрылуу жасап жатканын белгиледи. Ал элге кайрылуу жасады. Элге кайрылганы жогорку кеңешке кайрылганы. Эмнеге президентке өкмөт башчысына кайрылган жок? Андан кийин 100 паспорт сатылганы жатат деген маалымат чыкты. Мүмкүн министрдин үнү башка жака жетпей жатканы чыгар. Бул өтө орчундуу маселе. Балким коррупциялык иштер ачылбай жаткан үчүн айтып жаткандыр.
Бул депутаттын айтымында ошо министр дагы айрым бир тараптардан кооптонуп жатабы деген сыяктуу соол таштаган экен да. Мүмкүнбү? Бир чоң адамдар дагы турушу мүмкүн деген сыяктуу да сөздөр бар. Бул жерде мен мындай деп айтат элем да. Эң биринчиден документ кабыл алуу, документтерди текшерүү, ошол паспорттар кире турган маалыматтын баарын киргизүү бул бүт министрликтин колунда. Ошон үчүн биринчиден өзүнүн үйүнөн, өзүнүн иштеп аткан мекемесинен тиешелүү тартипти орнотуш керек болчу. Эгерде ошол ревизиянын убагында ошондой өзүнүн иштеп аткан жумушу кыянаттык менен пайдалануу деген факттар чыккан боюнча анын баарын документтештирип туруп, арызды тиешелүү органдарга берсе болмок. Мисалы үчүн Ички иштер министрлигине, же болбосо эгерде эл аралык уюштурулган кылмышка топко тиешелүү болса, анда мамлекеттик коопсуздук комитетине берип туруп, ошондон жасаса болмок да. Негизи ушундай. Тийиштүү тараптарга айрылып туруп. Анан кийин дүрбөтпөй элди. Бул мен жекенче оюм. Элдин баарын дүрбөтпөй, элдин баарын коркутпай. Анткени бул негизинен бул биздин эл аралык имиджге өзүнүн таасирин тийгизет. Анткени биздин Кыргыз Республикасынын жарандары ушул паспорттор менен чет жакка чыгыш керек да. Чет жакка чыгып, ал жерде күнүмдүк жумуштарын жасаш керек, банковский счеттарды ачыш керек, чек араны кесип өтүш керек. Эгерде санариптти өнүктүрүү министрлиги ушундай чоң заявление жасаса, Кыргыз Республикасында ушундай миңдеген жасалма паспорттар жүрүп атат болсо, анда биздин Кыргыз Республикасынын жарандарына тиешелүү кыйынчылыктар пайда болушу мүмкүн. Мигранттарга. Албетте. Мигранттарга эмес, туристтерге дагы, бизнесмендерге дагы, ал эмес мамлекеттик ишмерлерге деле. Анткени баары чек араны кесип өтөбүз да. Алар көрөт, эл аралык уюмдар муну текшерет. Азыркы мына акыркы болуп аткан көрүп атпайбызбы, Украинада эмне болуп атат. Ошондо министрдин бул кайрылуусу жөн гана пиар үчүн болуп калдыбы? Мен кандай үчүн кылганын өзүнөн сурайт болушуңар керек. Менин оюмча, ошо сурайлы деп жакшы эле чакырганга аракет кылып көрдүк. Менин оюмда да мындай тиешелүү министрликтин жетекчиси мындай кайрылуу кылаардын астында өзүнүн мамлекеттик жогорку мамлекеттик кызматта иштеген киши болгондуктан бул кандай кесепети болсо ошонун баарын баамдаш керек болчу. Эң негизи мунун кесепети эң биринчиден биздин мамлекеттин эл аралык имиджине, авторитетине доомат кетет. Сиз жана жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Биздин кыргыз паспорттары боюнча ал эмес КВМда дагы айтылат, ал эмес кино сериалдарга чейин айтылып кеткен жайы бар депчи. Ошо биздин ошо кыргыз паспортун колдонуп, бир кылмыштуу топтор дейбизби, бир кара дүйнөдө жүргөн адамдардын дагы чоң буга чейинки болгон окуялары дагы болгон эсибизде. Бир кыскача видеографика бар эле, андан кийин эфирибиз болот. Жасалма кыргыз паспорту катышкан чуулар. Грузин кылмыш төөлү Роман Барбакадзе 2014-жылы кыргыз паспорту менен кармалган. Андан бир жыл илгери Илья Самсони аттуу дагы бир грузиялык кримтөөл Манас аба майданында кыргыз паспорту менен колго түшүп соттолгон. Казакстандык банкир, оппозиционер Бозгундагы Мухтар Аблязов 2012-жылы Нурдин Осмонов деген адамдын наамына кыргыз паспортун жасатып алганы ачыкка чыккан. 2015-жылы Стамбулда киши колдуу болуп өлгөн тажик оппозиционери Умарали Кубатовдун жанында да кыргыз паспорту табылган. 2016-жылдын 17 майында Стамбулдагы Ататүрк аэропортунан кармалган 98 уйгур улутундагы адамдан кыргыз паспорту алынган. Кыргыздын документтери Москвада ушинтип эле жазалуу эле доставка кылып салып жүргөндөн ичин карасам кыргыз паспорт көрүнүп кеткенден өзбечка салган. Карап коеюнчу десем, биздин кыргыз паспорттор жүрү го. Ушул номерге берип кой деп. Берде ичинде дагы трактористтердин паспорттору жүрү. Өзбекстандыкы депчи. Эки 2017 алган экен. Бул да 2017. Неден? 3 прова кетип барат да. Өзбек балдар. Булар Өзбекстандык экен. Калгандар. Булар эчтеке эмес, мыналарга ичим атышып атат да менчи.
урматтуу телегөрүүчүлөр, жогоруда кыргыз паспорттары кадимгидей эле күнүмдүк үй бүлөгө керектелүүчү товар сыяктуу эле ошол эле Россияда, башка мамлекеттерде жүргөндүгү боюнча жана дагы башка Крим төбөлдөр дагы кыргыз паспортун колдонуп жаткандыгы боюнча дагы бир аз маалыматтарды көрүп өттүңүздөр. Анан эми бул жагы бул дейли. Анан эми ушул паспорт алганы баргандагы кезек күтүү маселеси ар бир адамдын, ар бир кыргызстандыктын көкөйүнө көк таштай тийген чоң маселе да. Эми ушуну жого дагы бир эле кайталап өтөлү, санариптик өнүктүрүү министрлиги деп баса белгилеп, жана сиз жогору айткандай 2 жыл катары менен жылдарды дагы атын коюп дегендей. Анан дагы эле эмнегедир кыймылдай албай атабыз коюңузчу. Бул жашыруун эмес, паспорт алуу маселесинде, туулган жөнүндө күбөлүк алган маселесин жалпы эле мамлекеттик деңгээлдеги, маанидеги документ алган боюнча чыныгы реформа болгон жери жок. Мына өзүңөр деле билесиңер, азыр центр обслуживания населения дейбиз, калкты тейлөө дейбиз. Ал жерде очередь вокзалдан дагы, аэровокзал, автовокзалдан да көп да. Анткени деген санариптештирүүнүн ордуна биз кайран керектүүлүү кагаздарды көбөйтүп атабыз, очередтерди түзүп. Эгерден бул деген для решения этих проблем нужна коренная модернизация, коренная перестройка всей системы выдачи документов. Потому что тут есть базовые вещи. Каждый гражданин Кыргызской республики имеет право получать документы государственного значения, то есть паспорт гражданина Кыргызской республики. И государство обязано, мамлекет милдеттүү ушул документти убагында камсыз кылып берүү. Поэтому нужно вводить современные системы удаленного доступа. В принципе, должно быть как в перспективе. Мы же все биометрические данные издаем. Человек должен один раз в жизни приходить в паспортный стол, документироваться, его должны сфотографировать, идентифицировать, присвоить ему индивидуальный персональный номер, и потом все эти вещи с использованием механизмов электронной цифровой подписи, механизмов личного кабинета, все должно осуществляться дистанционно. Единственное, если тебе хочется, чтобы ты заказал паспорт, тебе должно приходить уведомление, что твой паспорт готов. Вот тут у тебя должно быть два пути. Либо ты физически приезжаешь в центр обслуживания населения и получаешь через окно выдачи, либо, если у тебя позволяют твои финансовые средства, тебе его может привезти курьер. Сейчас же есть доставка еды, доставка пиццы, доставка почты. Я думаю, все будет зависеть от желания клиента, все должно быть сделано. А у нас уюштуруп беришиз керек болуп атпайбы? Ошону уюштуруп бериш үчүн целый министерство бар да, булардан акча алат, грант алат. Булар деген ушун үчүн зарплата алат. Миңдеген киши иштейт бул системадачы. Ушунун баарын өздөштүрүп, ушунун баарын ордуна коюп жасаш керек болчу. Мына, к сожалению, бул санарип өнүктүрүү министрлигин кадр такыр токтобой койду да. Муну деген башында деген ГАИР деген болгон. Андан кийин ГРС болду, андан кийин министерство болду. Бул мен эсимде эле, мен иштеген убакта ат өзгөргөнү менен зат ошол эле бойдо. Эң негизги жетекчилер бат-баттан өзгөрүлүп атпайбы? Мына мен иштеген убакта эле ушул 12 министрди мен башыма өткөрдүм, 12. Азыр где-то Догоевдон кийин келген мына бул последний министр 16-17 министр. Ушул министрликти башкарат. Бул айрым биз дагы ошо социалдык тармактардан карап көрдүк. Министрдин деги эле ушул санариптик өнүктүрүү боюнча буга чейин эч кандай опыты болбогондугу жөнүндө дагы жазган жактар бар экен да. Буга чейин такыр эле бул сферадан алыс иш алып барып жүргөндүгү боюнча дагычы. Анан баягы бөдөнөн сойсо да касапчы сойсун деген сөз бар эмеспи Кыргызда? Ошого дал келбей калып атпайбы? Вообще негизгири Сталин айткан бир сөзү бар да, кадрлар баарын чечет. Эң биринчи орунда кадр, тиешелүү кадр келиш керек. Экинчи орунда тиешелүү концепция, то есть мы должны определить общую систему подходов для решения проблем. Она должна быть четкая стратегия решения проблем. Ушу талап кылыш керек да. Аны эгерде келген жетекчилердин баары ар кандай стратегияны разрабатывать этип коюп, тияктан мафия деп, анан кийин ойлонбой, терең ойлонбой туруп ушундай заявление кыла берсе, анда бул иш ордунан жылбайт. Ордунан жылбайт. Жоңана куруп пиар менен алек болот. Анткени тут все зависит от целеполагания. К сожалению, государственные служащие, работающие в системе
документирования населения, они заинтересованы не в том, чтобы как можно быстрее выдать документ гражданину, они заинтересованы в том, чтобы пополнить свой карман. И поэтому они создают всякого рода преграды, искусственные препоны и искусственные требования. И в силу отсутствия тут нужно решить две главные проблемы. Был Владимир Ленин айтқандай, учет и контроль. Егерде ушул эки маселени чечсек, тиешелүү учетту койсок, тиешелүү контролду койсок, ошондо ийгиликке келебиз. Ага чейин ушундай терс көрүнүштөр улана берет. Мисалы, ошо санариптик министрлигинин маалыматына ылайык, 2020 жылы 400 миңдин тегерегендеги, ал эми 2021 жылдагы 428.889 паспорт берилип тур да жанагындарга жылына. Мындай айтканда 500 миллионго чукулдаган паспорт берилип жатат да. Анан биз өзүбүз бир 6 миллионго жетип жетпеген эле калкпыз көп улуттуу. Анан суроо болуп жатат да. Бир паспорт берилгенден кийин ал сөзсүз түрдө 10 жылдык ушул сыяктуу бир мөөнөттөр менен берилет эмеспи? 5 жылдык, 10 жылдык мөөнөттөр менен берилет эмеспи? Анан биз бул паспорттарды нандай эле алып жатабыз го? 500 миллиондан жылына. Жок, билем, бул жерде кичине эске алыш керек да, паспорттун өзү. Ушул жагында түшүндүрүп кетсеңиз. Себеби бул жакта элдин баары 500 миллион жылына паспорт кайка кетип атат, ким алып атат деген суроолор болот да. Жок, мындай биринчиден паспорт бул деген 36 же 48 барагы бар да. Эгерде көбүрөөк чыксачы мамлекетке штамп коюла берет да чыккан сайын. Анан ал барактар толуп калышы мүмкүн. Бул биринчиден. Экинчиден эми киши болгондон кийин, пенде болгондон кийин паспорт жоголот. Анан ал боло турган иш. Үчүнчүдөн биз эми азыр аябай мобильныйбыз да, көп чыга башlayт мамлекетке. Поэтому паспорт деген жараксыз болуп калышы мүмкүн. Ар кандай себептер. Ар кандай себептер болот. Мунун эч кандай коркунучу жок мунун. Бирок бул дейин дегеним бюджет тарабы кандай болот деген маселе болот да. Жок, бул жерде бюджеттен акча, наоборот, азыркы маалда мамлекет ушул паспорт берилген жаатынан акча табат. Это прибыльная отрасль. Наоборот. Тескери. Илгери Советтер Союзу убагында ушундай документтердин баары жаран үчүн бекер болчу, жаран үчүн. Бирок мамлекет төлөп берчү өзүнүн бюджетинен. Маселе ушул жерде жатат да. Мамлекет акча таап атат деп атабыз. Бирок ал сиз жана жогору айттыңыз, убагында ошо жаран үчүн бекер берилчү депчи. Жарандардын жөнүндө калкпайсыз. Менин бул жерде позициям мындай да. 16га чыкканда Кыргыз Республикасынын ар бир жаранына ички паспорт, ID карта отпайсызбы? Ал бекер берилиш керек. Негизи ички паспорт, особенно социально уязвимым населением, пенсионерлерге, көп балалы аялдарга, зарплата аз кишилерге бекер берилиш керек. А бирок чет мамлекетке чыгыш үчүн паспорт ал деген обязательно уже платный болуш керек. Анткени чет мамлекетке барыш үчүн ал жумуш иштеп барат, же саякатка барат, эс алганга барат, же командировка барат. Ал ага төлөш керек, анын эч кандай. Мен жанагы бир суроомо кайрылып келейин, кезек боюнчачы. Мисалы жаңы эле сиз айтып өттүңүз, бул мындай киреше бере турган тармак болуп атат депчи. Киреше бере турган тармак болот. А киреше берип аткан тармак болгондон кийин сөзсүз түрдө тейлөө сапаты боюнча дагы жолго коюлуш керек да. А бизде тейлөө сапаты кыргызстандардын кимсинен сорообуз, паспортко барганда сиз жана жогору айткандай автобекеттеги кезектеги дейли. Кезек болот депчи. Анан тейлөө сапатын жакшыртпай туруп талап кылган туура деп ойлойсузбу? Жок, бул туура эмес. Биринчиден бул мамлекеттик кызмат болгондон кийин бул мамлекет үчүн керек. Айтып атпайбы, мамлекет жанагы эки өзүнүн базовый тапшырма жашаса бул учетко коюш керек элдин баарын. Анткени Кыргыз Республикасында канча жаран жашайт, анын баарын өткө коюш керек да, бул мамлекет үчүн керек. Ошон үчүн мамлекеттик подход болуш керек бул жердечи. Ал үчүн надо увеличить пропускную способность. Бизде болсо цондорду байкасаңар, бывших торговых центрах, мурунку торговый центрлерде, анан кийин киши көп келгенде түзүп койгондо, у нас идет, люди идут в центр обслуживания населения, а должно быть наоборот. Центр обслуживания населения должен быть в шаговой доступности. Вот как коммерческие магазины есть же, мы же покупаем же күнүмдүк. Сүт алабыз, нан алабыз, кант алабыз, чай алабыз, сүт алабыз. Ал коммерческий магазиндер үйдүн жанында да. Точно таким же образом мындай чоң вокзалга, аэровокзалга, железнодорожный вокзалга окшотуп салбаш керек. Муну наоборот кичинекей кылыш керек, чтобы это располагалось в шаговой доступности. Эгерде большая плотность населения, мисалы үчүн микрорайондордо, это мурунку дамуу управления бар эмес беле, ЖЭК.
ЖЭК-торго окшоп в таком же виде нужно размещать. В отделениях почты размещать нужно, в отделениях Сбербанка. Эгерде в районе частного сектора, там тоже есть же ФАПтар бар, а жерде дагы местный квартальныйлар бар. Ошону бөлүш керек да потоки. Ошондо элдин баары, шаар боюнча элдин баары бир жерге топтолбой, наоборот, рассредоточение болмок да. А для удобства еще должен быть еще удаленный доступ. То есть для тех, кто умеет пользоваться гаджетами, у нас окшогон жаш балдар, Инстаграм, Фейсбук, Ватсаптарды пайдалангандар, алар ошол жака барбай эле өзүнүн заявкасын через телефон аркылуу, через IT технологияны жайгаштырып коюш керек. Анан жана мен айткандай, өзүнүн паспорту даяр болгондо, ошондо ага извещение келиш керек. Мына сиздин паспортуңуз мындай документиңиз даяр болуп калды. Эфирдин жыйынтыктоочу иретинде бир суроо берейин. Мисалы, жогоруда биз Крим төбөлдөр, уйгур жана башка бир кыргыздын атын жаман көрсөткөн мыйзам менен маселеси бар адамдар боюнча дагы көрсөттүк. Кыргыз ошо паспортко жарандык улут жазылуусу шартпы? Кандай деп ойлойсуз? Мисалы, ошол жерде эле кыргыздын паспорту кыргыз, улуту кыргыз деп жазылып турат да, ал жердечи. Анан башка сиздер жогоруда айткандай эле башка мамлекеттер үчүн биздин жарандарга маселе да болуп калып жатат. Жаман аттуу болуп атат деп атпайсызбы? Бул аябай курч суроо, ошон үчүн мен туура түшүнүктүү болсун орусча жооп берип коеюн официалдуу тилде. Вообще, возможность указания своей этнической принадлежности, каковым является национальность, она предусмотрена в Конституции. Надо уважать стремление любого этноса, особенно редких, малочисленных народов, указывать для того, чтобы не потерять свою национальную идентичность, указывать в паспорте. У нас Кыргызстан многонациональная страна. У нас свыше 100 национальностей. И для некоторых национальностей очень важно, чтобы он четко знал детям, какой национальностью он является. Поэтому это моя личная позиция. Возможность указания в паспорте национальности, то есть в понятии как этнической принадлежности, это очень важно. У нас есть национальность, у нас есть корейцы, немцы, узбеки, армяне, грузины и прочие нации, евреи, кыргызы и прочие. Поэтому этот вопрос надо решить однозначно. Возможность указания своей этнической принадлежности в документах государственного значения должна быть. Она каждый человек должен эту проблему добровольно. Есть люди, которые не хотят, чтобы его национальность указывалась. Ну пусть это будет его желание. А что касается, это очень больной вопрос, кыргыз паспорта. Вообще паспорт гражданина Кыргызской республики. А гражданином Кыргызской республики может быть человек любой национальности. Поэтому этот вопрос очень тонкий, его нужно подходить и переводить в плоскость межнациональных отношений я бы не стал, надо воздержаться от этого. И дискредитация, я считаю, что в каждом народе, у каждой национальности, у каждого есть свои положительные герои, есть отрицательные герои. Да, поэтому тут не надо идентифицировать кыргызами. Тут есть вопросы, когда, например, в отдельных паспортах пишется, например, представитель другой национальности, особенно наших соседей, я не буду говорить, каких государств, и это вот, мол, вызывает отрицательные эмоции. Нам нужно по-другому поставить, нам нужно вопрос решить по-другому, чтобы паспорт гражданина Кыргызской республики, независимо от его этнической принадлежности, национальности, не мог получить иностранный гражданин. И вообще самое главное, паспорта такие не должны попадать в руки сомнительных лиц, потому что речь идет об международном имидже страны, о репутации страны и о том, какое впечатление в отношении граждан нашей страны будет складываться. Вот этот вот вопрос, он должен быть в этом смысле, я поддерживаю министра, что вопрос исключения возможности получения его людьми с сомнительным прошлым, он возводится в ранг обеспечения национальной безопасности. Я с этим согласен. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда жарым сааттын алкагында паспорт мафиясы тууралуу деп санариптик өнүктүрүү министри Талант Имановдун айткандары боюнча дагы жана дагы ошо деги эле кыргыз паспортундагы болуп жаткан кооптуу жагдайлардын күнгөй тескейин талкуулаганга аракет кылдык. Бирок жана жогоруда өзүңүздөр көргөндөй биз санариптик өнүктүрүү министри Талант Иманов аганы чакырганбыз бул жака мырзаны.
ал келсе жогорудагы бир топ суроолорго жооп алмакпыз деп ойлойбуз. Жана дагы биз эфир аркылуу дагы аны кийинки эфирлерибизге сөзсүз түрдө катышып, элдердин болгон суроосуна жооп берүүнү суранып кетет элек. Дагы да болсо кеч эмес. Аман туруңуздар.